турабыз. Мына ушул директиңиздер менен байланышып сиздерде эмне эмнеңиздер муктаж ошолорду байланышып сүйлөшүп турабыз. Кандай муктаждыктар болсо ошолорду алып келип сиздерди баардыгынан камсыздаганга биз колубуздан келишинче салымдар жардамдарды берип кете беребиз. Азыр болсо ушу атайын келдик, ушу өзүбүз жаштар ушу сиздерге окшоп эле жаш баары жаш мына волонтерлордун элечи ушу элибиз муктаж болгон элибиз жакшы жашасын, ушулар бир нерседен көз каранды болуп калбасын деген максатта чыгып, өздөрүнүн ыктыярлары менен иштеп, ушу көптөгөн адамдарга азыр ыраазычылыктарын алып, ушу кел атабыз, азыр ушу сиздерге да келдик. Ушу Кыргызстан биздин өлкөбүз. Кыргызстан биздин колубузда. Кыргызстан азыр ким кандай өнүк туртат, ким жеп атат, ким не кылып атат, ол ар бир кылса Алланын алдында жооп берет. Ар бир адам өзүнүн кылган күнөөсү үчүн кылган жакшы ишин жооп берет. Бирок азыр жаман болуш бир паста, жакшы болуш аста-аста. Бар жоңуздарга акылды берген, ушу акыл менен ушу чоңойсоңуздар баары жакшы болот. Келечегиңиздер алдыда Кыргызстанды өнүктүрө турган биз мына жаштарбыз. Эми ушу эмнедебиз? Ден соолугуңуздар болсун, бир нерседен кем болсоңуздар айтыңыздар, биз колубуздан келишинче жардамдар беребиз. Az da ушу мына кышта келип калды, ошол аз-маз болсо да ушу тамак аштан камсыздап кетейин деп келдик. Колубуздан келишинче. Мына болсо дагы аз-маз кел насип эжеке. Az-maz болсо да акчалай жардам болсун, ушу свет болобу, эжеке сизге да рахмат, Алла разы болсун. Ушунча адамды, ушунча баланы өстүрүп, чоңойтуп, өзүңүздүн канатыңызга калкалап ушинтип чоңойтуп атканыңызга сизге ham таазим кылабыз. Ушундай эжелерибиз бар экенине, ушундай сыймыктанабыз. Ушу Алла разы болсун эжеке, сизден эмне дейбиз башка. Рахмат, дагы бир айталык. Эми ушул жерде мен дагы бир жолу айтып коеюн. Артур, Абдулла, Рашидовдун кыздары азыр дагы биз сиңер таанышабыз. Бизден туруп аттарыңарды айтып берди. Мен балдардын аттарын бат жаттай. Бирок ооруп калып